Бишкек шаарынын Октябрь районунун номер 3-мектепке чейинки билим берүү уюму 2021 жылдын октябрь айынан баштап ишке ашты. Мен сиздерге бала бакчанын 5 өзгөчөлүгү жөнүндө айткым келип атат. Эң биринчи өзгөчөлүгү бул бала бакча жаңы болгондуктан баардык колдонулган усулдук көрсөтмө таркатма куралдарды баарын кого жазганга туура келди. Ошон үчүн биздин эң биринчи кадамыбыз бул педагог иштеген, педагог түзө турчу, педагог ичинен жаза турчу устакананы түздүк. Көп тилдүү билим берүү программасынын негизги принциптери боюнча команда түзүлүш керек. Мына ошол команда түзүлүп, устаканада педагогдор сабакта колдонуучу, режимдик учурда колдонуучу көрсөтмө жана таркатма куралдарды биздин усуканадан жасай баштадык. Биз тарбиячылар менен балдар уктаганына түшкүсүн бир жумасына бир жолу ушу өзүбүздүн устакана ачып алганбыз да. Устаканада баардык балдардын жаш курамына ылайык көргөзмөлөр жазылган. Балалык программасы боюнча бир жылда 36 тема бар. Ар бир темага кварталга бөлүп көрсөтмө курал жазылган. Сентябрь айын алып карасак, бул апталарга бөлүнгөн. Тарбиячылык колдонуп, бул бир гана ресурсный борбордо эмес, устаканада эмес, ар бир тарбиячы, ар бир тайпаларда бар. Биздин жетекчибиз Кеңеш Жорго Салтынан КМШ өлкөлөрүндө 6 мамлекет 71 катышуучунун ичинен биз өз колубуз менен жасаган ушул 3 эле көргөзмө куралы менен биринчи орунду алып келген. Мисалы, сабактарда дидактикалык оюндар колдонулат. Биз ол жөнөкөй эле алжапкыч менен бул дидактикалык оюн көргөзүп беребиз да. Чоң эненин жардамчысы дейт. Көмө жемиштерин, жер жемиштерин аталышын жана пайдалуу жүрүмдөр. Тарбиячынын жардамы менен балдар алат дагы бул жер жемиштерди каналга салат. Этот материал называется фламерант. Он не боится воды. Хорошо гнется, быстро меняет свои формы. Здесь наша команда работает. У каждого из нас есть своя функция. Кто-то режет, кто-то клеит, кто-то обрабатывает. Очень интересная работа не только для нас, но и для наших детей. Когда мы делаем демонстрационные материалы, это развивает мелкую моторику, сенсорику и креативное мышление. Биздин бала бакчанын экинчи өзгөчөлүгү бул биз заман менен чогуу кадам таштап, инновациялык технологияларды, новатордук идеяларды, жаңы методиканы киргизүү менен алектенебиз. Бул биздин быйылкы август конференциясында белгиленгендей, министрлик тарабынан бизге тапшырма берилгендей, билим берүүдөгү экосистеманы дагы биздин бала бакчанын сабактарында киргизип, азыркы учурда өтүп жатабыз. У нас в саду особое внимание уделяется не только демонстрационным материалам, но и форме проведения занятий. Все занятия у нас проводятся в нетрадиционной форме, используем инновационные материалы. Благодаря программе многоязычного образования дается больше свободы педагогу и детям. Это развивает у детей креативность и логическое мышление. Итак, дети, начинаем наш эксперимент. Я ничего вам подсказывать не буду, сами будете делать. Хорошо? Так, начинайте. Мы очень любим делать разные красочные эксперименты. Сегодня мы сделали вулкан, в стакан налили раствор, пищевая сода. Пена получилась более вкусная, вулкан оказался более эффектным. Мы были в восторге от извершения вулкана. Үчүнчү өзгөчөлүгү биздин бала бакчанын 3 жаштан баштап 3 тил методикасы. Бул методиканы киргизүү бизге оңойго турган жок. Себеби башка мектепке чейинки билим берүү уюмдарында англис тили предмет катары кирсе, биздин бала бакчада өзгөчөлөнүп, англис тили режимдик учурларда, жуунуп атканда, ойноп атканда, бала тил үйрөнүп атканын сезбестен тилди үйрөнөт да, кийинки өзүнүн жашоосунда колдонуучу сөздөргө ээ болуп чыгат.
орто тайпа көп тилдүү билим берүү программасын октябрь айынан бери ишке ашырып келе жатабыз. Бизде эң негизги сабактар кыргыз тилинде болот, а коммуникативдүү сабактар орус тилинде. Эми режимдик учурда биз англис тилин балдар менен бирге ойноп жатып үйрөнө алышат. Көп тилдүү билим берүү программасын ишке ашыруу негизинде кыргыз тилин өнүктүрүүгө мен дагы өз салымымды кошуп жатам. Биздин 4-чү өзгөчөлүк балада наристеде азыркы көңүлгө эң керектүү болгон көндүмдөрдү өчтөбүз. Муну soft skills деп коебуз, коммуникация, коллаборация жана эмпатия көндүмдөр. Азыркы заманда бала наристеде мирездик көп байкалат. Мына ошол сезимдерди жокко чыгаруу үчүн биз ошол 3 көндүмдү предмет аркылуу, оюндар аркылуу, жанагы куурчак театрлар аркылуу бири-бирине жардам берүү, бири-бирине көмөккө келүү, патриоттук сезимдерин өрчүтүү үчүн ошол 3 көндүмдүн негизинде иштеп келебиз. Я как воспитатель вересной группы хочу отметить, как проводится кукольный театр в нашем детском саду. Их проводят дети старших групп в неделю 1 раз. А атрибуты, которые используются в кукольном театре, делают своими руками. Тем самым развивают чувство патриотизма и взаимопомощь друг другу, которого так не хватает в нашем обществе в данный момент. Бала бакчанын 5-чи өзгөчөлүгү 6 жашка чейин баланын мээси ушундай тездик менен өсөт. Биз ошол убакытты текке кетирбестен баланын ушул жаштан интеллектуалдык фундаментин түзүп калууга жетишибиз керек. Биздин логарифмика оюндардын жардамы менен балдардын интеллектуалдык өсүүсүнө көп салымыбызды кошобуз. Анткени бүгүнкү акылдуу бала эртеңки Кыргызстандын өнүккөн экономикасы экенин биз түшүнүп ошого багыттап иш кылышыбыз керек.